Саламатсыздарбы? Бул кызматташтык алкагы сабагынын видео түшүндүрмөсү. Аны мен Назгүл Акылбек кызы алып барам. Бул жолу сабак учурунда окуучулардын бири-бирине ишеним менен мамиле кылып, сабактын натыйжалуу өтүшүнө кантип чогуу жетишсе болоорун айтып беребиз. Балдар, тактайда эмнени көрүп турасыңар? Кана сайкал? Аскат. Картинанын аркасы. Туура таптыңар балдарым. Бул сүрөттүн алкагы. Эми суроо, сүрөттүн алкагы кандай кызмат аткарат? Максат? Ал картинаны илген жардам берет. Рахмат. Сайкал? Сүрөткө чек ара болуп турат. Аха, Мадина. Картинаны жыртылуудан, булгануудан сактап турат. Балдар, боло турган сабактарыбызды биз сүрөткө салыштыралы. Сүрөттүн ички мазмуну ар түрдүү темалар сабакта өтүлгөндүктөн, сабакта ар кандай мугалимдер өткөндүктөн, сүрөттүн картинасы бири-бирине окшобогон сыяктуу эле сабактарда таптакыр бири-бирине окшобойт. Ал эми силер айткандай сабактын алкагы бул сүрөткө болгон чек. Биз силер менен болгон кызматташуунун чегин да аныктап алайлы балдар. Мисалы, биздин сабагыбыз канча мүнөткө созулат? 45 мүнөткө созулат. Демек, 45 минутта бул өзгөрүүсүз чек балдар. Анткени биздин сабагыбыз 45 мүнөттөн көп дагы, 45 мүнөттөн аз дагы болбойт. Ошол сыяктуу эле балдар, биздин сабагыбыз аптада бир жумада бир эле жолу өтүлөт. Ашча өтпөйбүз. Андыктан бул дагы биздин сабагыбыздын эмнеси экен? Чеги экен. Эми үчүнчү жумасына, аптасына бир жолу сабак өткөндүктөн ал биздин мектептин жетекчилери тарабынан эмнеге коюлат балдар? Жадвалга коюлат. Демек, жадвал дагы өзгөрүлбөйт. Демек, биз силер менен кызматташа турган кызматташуубуздун алкагын аныктап алдык. Башкача айтканда, биздин сабактарыбыз 45 мүнөттө болот, аптада бир жолу болот, жадвалга коюлат, булар өзгөрбөйт. Ал эми ушул алкактын ички мазмунун силер менен чогуу аныктайбыз. Ага чейин силерге менин бир суроом бар балдарым. Сабакка эмнелер же болбосо кандай жагдайлар тоскоолдук келтирет? Башкача айтканда балдар, сабакка эмнелер, кандай жагдайлар тоскоолдук келтирет? Силер анан ар бириңер өз алдынча дептериңерге тизмелеп эле жаза бергиле. Балдарым, барыңар жазып болдуңар окшойт. Кана эми айткылачы, сабакка кандай жагдайлар, эмнелер тоскоолдук келтирет экен? Максат? Башкалардын пикирлерин толук укпоо, оюн жеткире албагандарга күлүү. Рахмат балам. Элзада? Билекел адамды сүйлөй берүүсү. Сайкал? Сабакка кечигип келүү. Мадина? Темадан башка нерселерди сүйлөй берүү. Аскат? Пассивдүү болуу. Шермырза? Башкаларга жолтоо болуу. Балдарым, сабакка тоскоолдук келтире турган ой пикирлериңерди айтканыңар үчүн силерге чоң рахмат. Эми будан кийинки сабак учурундагы өзүбүздүн ички жүрүм-турум маданиятыбызды аныктап алсак балдарым. Кандай дейсиңер? Эмнелерди колдонсок, эмнелерди эске алсак, биздин сабагыбыз абдан сапаттуу болот. Башкача айтканда, сен өзүңдү сабакта кантип алып жүрүү менен сабакка салымыңды кошо аласың?
Суроо түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе суроого ким жооп берет? Элизада. Агай, сабакка активдүү катышуу жана пикирин эркин билдирүү деп ойлойм. Рахмат. Мадина. Окуучулар бири-биринин пикирин урматтоо. Рахмат. Максат. Өз оюн тартынбай айтуу. Рахмат. Сайкал кызым. Кечигип келбөө, сүйлөгөндө кыскараак жооп берүү. Рахмат кызым. Аскат балам. Сабак учурунда телефонго алаксыбы? Балдарым, силердин айткан бул ойлоруңар, каалооңар балким биздин сабак учурундагы ички мыйзамыбыз, ички маданиятыбыз болуп калат. Андыктан булардын баарын өзүңөр айткандыктан ушул идеяларды сабакта колдонууга макулсуңарбы? Эгер макулмун десеңер, колуңарды көтөрүп койгула. Рахмат. Эми балдарым, бул өзүбүздүн ички маданиятты биз каанабыздын көрүнөө жерине илип коебуз. Эгерде зарыл болгон учурда өзгөрүүлөрдү каалап калсак, өзгөрүү киргизгибиз келсе, албетте силердин каалооңар менен өзгөртүүнү киргизсек болот. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакка катышып, жакшы эмгектенип бергениңер үчүн силерге чоң рахмат. Урматтуу мугалим, сабакты төмөндөгү суроолор менен кайтарым байланыш кылып, жыйынтыктасаңыз болот. Кызматташтык алкагын эмне үчүн өзүңөр түздүңөр? Бул сабак сенин турмушуңа өзгөртүү киргизе алабы? Эмне үчүн антип ойлойсуң? Кызматташтык алкагын түзүп алуу мектепте сабакта гана эмес, биргелешип иш аткарууда, ал тургай чогуу жашоодо да пайдалансак болот. Анда эмесе, жакындарыңар менен кызматташтык алкагын чогуу түзүп көргүлө. Кийинки видео сабакта көрүшкөнчө.